Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın jardamı menen bugün bizning kitebimizin akırkı sabagı bizning kitebimiz boyunca Allah'ın buyruqlarına qarata olgan bizim milletlerimiz attуу kitep. Alhamdulillah Allah'ın jardamı menen biz kitepti okup büttük. Анан бүгүн жалпылай турган эле акыркы сабак кылалы деген болчубуз. Биз эле кайталап өтөбүз эң башкы жерлерин. Анан акыркы пайдалуу болгон, эң башкы болгон айта кетчү нерселер бар эле. Биринчиден биз айттык, Аллах Тааланын буйругу бизге болгон буйруктары бар деп айткан болчубуз. Аллах Таала өзүнүн дининде, өзүнүн пенделерине, бизге мусулмандарга бир нерселерди буйрук кылат жана бир нерселерден бизге тыят. Жана ошолор аркылуу бизди сынайт. Ошолор аркылуу бизди сынаган. Анан ошол Аллах Тааланын бизге болгон буйруктарына карата болгон биздин милдеттерибиз бар деп айткан болчубуз. Биздин милдеттерибиз бар. Эми канча милдет дедик? 7 милдетибиз бар деген болчубуз. 7 милдетибиз бар. Эми кайсылар дегенде бул эң биринчи ошо Аллах Тааланын буйругун ошол тууралуу илим алуу, ошону үйрөнүү. Биринчиси эмне дедик? Аллахтын буйругу эмнени Аллах Таала бизге буйрук кылып жатат? Ошол тууралуу илим алуу, ошол нерсени билүү. Анткени эгерде адам бир нерсени үйрөнбөсө, ал нерсени аткара албайт. Аллах Таала бир нерсени буйрук кылып жатса, адам ал нерсе эмне экенин билбесе, аны кандай аткарыш керек экенин билбесе, кантип ошо Аллахтын буйругун аткара алат эгерде илими болбосо. Ошондой эле Аллах Таала тыйган нерселерден дагы, кайтарган нерселерден дагы алар тууралуу дагы биз үйрөнүшүбүз керек. Анткени ал нерселерди биз билбей турган болсок, кантип ал нерселерден биз сак боло алабыз? Мисалы ширк. Аллах Таала биз билебиз, Аллах Таала баардыгыбызды ширктен кайтарган. Эң чоң күнөө деп биздин динибиз аталат туурабы? Эң чоң күнөө Аллахка ширк кошуу. Эми адам ошол ширк деген эмне? Аллахка ширк кошуу эмне экенин билбесе, кантип ширктен алыс боло алат? Мүмкүн адам ширк жаман экенин билип туруп, бирок ал эмне экенин билбей, мүмкүн өзү ширк кылып жүргөндүр. Өзү ширкти жаман көрөт, бирок ширкке түшүп жүргөнүн өзү билбей эле мүмкүн ширк кылып жүргөндүр. Ошондуктан сөзсүз эмне дедик? Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин эң биринчи милдетибиз бул ошол тууралуу илим алуу. Анан илим алгандан кийин экинчи даража ошо Аллахтын буйругун жакшы көрүү, ошону сүйүү. Анткени адамдын жүрөгүндө эгерде Аллахтын буйругуна карата болгон сүйүү болбосо, жакшы көрүү болбосо, ал ишти, ал амалды адам аткара албайт. Мисалы адам намазды жек көрүп турса, Аллах Таалага намаз буйрук кылганын билген болсо дагы, ал намазды үйрөнгөн болсо дагы, аны ал тууралуу терең илим алган болсо дагы, бирок жүрөгү менен жек көрүп турган болсо, аны аткара алабы? Жок, аны аткара албайт. Ошондо эмне болуш керек? Адамдын жүрөгүндө пайда болуш, жүрөгүндө ошо Аллахтын буйругуна карата болгон сүйүү пайда болуш керек. Ал эми сүйүү кантип пайда болот? Сүйүү ошол эмне дедик? Аллах Тааладан суроо менен, Аллах Таалага кайрылуу менен. Бул Аллахтан болгон чоң неамат болот. Жана адам эмне билиш керек? Бул Аллах Тааланын буйруктарында бир гана өзү үчүн пайда бар. Бир гана биз үчүн пайда бар. Аллах Таала бизге бир нерсени буйрук кылып аткан болсо, ал нерседе биз үчүн пайда бар жана биз үчүн бактылуулук ошол нерседе. Жана бир нерседен кайтара турган болсо, ал нерседе бизде зыян эле бар. Бир гана зыян бар. Аллах Таала бизге жакшылыктарды эле буйройт жана жамандыктардан кайтарат. Жана ошол нерсе чынында бул дүйнөдө жана акыретте дагы ошо Аллахтын буйругунда пайда бар экенин биле турган болсо адам, бактылуулугу ошол нерсе экенин билген болсо, анын жүрөгүндө сүйүү пайда болот. Жана жүрөгүндө сүйүү пайда болгон соң, баардык дене мүчөлөр дагы ошол нерсени аткарганга умтула баштайт. Анткени биз айтканбыз, хадисте айткан болчубуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эмне? Денеде ушундай бир үсүм эт бар деген. Ошол үсүм эт, эгерде ошол оңоло турган болсо, дененин баарысы оңолот деген болчу. Жана тескерисинче, эгерде ал бузула турган болсо, денесинин баарысы бузулат деген болчу. Ал эмне? Ал жүрөк деген. Эми экинчи эмне экен? Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин экинчи милдетибиз бул ошол нерсени жакшы көрүү. Анан үчүнчү, мындан кийинки үчүнчү даража бул чечкиндүү болуу. Ошол амалды аткарууга бекем жүрөктөн ниет чыгаруу, ниет менен бекем чечкиндүү болуп ошону аткарганга умтулуу. Эмнеге? Бул дагы даража өтө маанилүү даража. Бул дагы Аллахтан болгон чоң неамат болот. Муну Аллахтан сурашыбыз керек. Эгерде бул нерсе болбосо эмне болот? Жана биз көрүп жүргөн канча деген адамдар кандай болот? Намазды окусу келет, же бир Аллахтын бир буйругун аткаргысы келет. Ал нерсени жакшы көрөт. Ал нерсени жакшы экенин билет ал нерсе. Бирок ал нерсени аткарбайт. Эмнеге? Алардын ошол чечкиндүүлүгү алсыз, же такыр эле чечкиндүүлүгү жок. Ошондуктан ушул үчүнчү даражага келип токтоп калган болуп жаталар. Же Аллахтын тыйган нерсесинен дагы сактанганда дагы ага да чечкиндүүлүк керек. Бир адам мисалы Аллахтын тыйган нерсесин билиши мүмкүн. Аллах Таала ал нерсе ага арам кылган экенин билет. Ал нерсени жек көрөт. Ал нерсе жаман экенин билет. Бирок ал нерсени таштай албай жүрүшү мүмкүн. Анткени жүрөгүндө чечкиндүүлүк жок. Жана бул тууралуу да биз сабакта бул тууралуу сөз кылган болчубуз, кандай себептери бар чечкиндүүлүккө алып келе турган. Жана чечкиндүүлүктү алсыздата турганда кандай себептери бар? Ошондон алыс болушубуз керек. Алар тууралуу дагы биз терең сөз кылган болчубуз. Жана төртүнчү даража, мына бул 3 даражадан кийинки төртүнчү даража, мына ошол амалдын өзүн аткаруу. Аллах Таала буйрук кылган амалды аткаруу. Ошону адам аткарат. Жана ошол аткарганда ошол алган илиминин негизинде амал кылган болот. Жана алган илими өзүнө пайда болгон болот. Анткени биз айткан болчубуз, пайдалуу илим бул кандай илим?
ошол илимдин артынан амал, ошол амал коштолуп турган, ошол амал ээрчип турган ошол илим пайдалуу илим болуп эсептелет. Жана ушундай илим адамга каршы далил болбойт кыяматта. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эмне деп айткан? Ал Кур'ану худжатун лака ау алейка. Бул Кур'ан сен үчүн далил же сага каршы далил деген. Эми качан адамга каршы өзүнүн илими адамга каршы качан далил болуп калат? Качан ошол алган илимине жараша амал кылбаса. Ал эми качан өзү үчүн өзүнүн пайдасына далил болот? Качан ошол алган илимине жараша амал кыла турган болсо. Жана айткан болчубуз, бул нерсе дагы эмне? Алган илимибизге жараша амал кылып жүрүү, бул дагы Аллахтан болгон неамат бизге. Аллахтан болгон чоң белек. Бул нерсени да биз Аллахтан сурап жүрүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү көрсөтүп кеткендей эле. Ошондой эле бул айткан болчубуз, биз Фатиха сүрөсүндө Эхдинас сиротал мустаким, бизди туура жолго алып жүр деген, бизди туура жолго сал деген дуа дагы ушул маанини камтыйт деп ушул тууралуу терең сөз кылган болчубуз, бул тууралуу сабагыбызда. Эми мына 4-даража эмне дедик? Амал дедик, Эми 5-даража, 5 ошо Аллахтын буйруктарына каратылган биздин 5-миллетибиз, 5-даража бул амалды аткарып коюп жөн эле кандай болсо эптеп септеп аткарып коюу эмес. Адам өзү ойлогондой, өзүнүн оюна келгендей, же бир жактан уккандай аткарып коюу эмес. Кандай? Шариатта буйрук кылынгандай амалды аткаруу. Мисалы намазды эгерде окуй турган болсо, шариаттагыдай окуу. Орозону кармай турган болсо, шариаттагыдай аны орозону кармоо. Эми шариаттагыдай дегенде эмне деп айткан болчубуз? Бул 2 шартка туура келет. 2 шартка. Биринчиси ыхластуу болуш керек. Бир гана Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Эл көрсүн үчүн деп эмес, элдер уксун деп эмес. Бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп амалды аткаруу бул биринчи шарт. Жана ширк болбош керек, бул ширк болбойт. Ал эми экинчи шарт ошол сүннөткө ылайык болуусу. Адамдын намаз окуганы, орозо кармагандары бүт баары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей болуусу. Ал эми адамдын эгерде амалдары ыхластуу болуп туруп, бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуп туруп, бирок сүннөткө ылайык болбосо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй, үйрөткөндөй болбосо, анда мындай ибадат кабыл болбойт. Анын бул амалы ыхластуу аткарган болсо дагы эч мындай амалы кабыл болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эмне деп? Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахаварат. Кимде-ким бир амалды аткарса, ал кылган амалына бизден буйрук болбосо, ал кайтарылат деген. Мына ошол биздин аткарып аткан ибадаттарыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук кылгандай, ал үйрөткөндөй, көрсөткөндөй болуш керек. Ошондой эле тескерисинче, эгерде адамдын кылган ибадаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык болгон болсо, туура аткарган болсо, так сүннөткө ылайык, илимдин негизинде аткарган болсо, бирок ыхластуу болбосо, биринчи шарт жок болгон болсо, мындай ибадат дагы кабыл болбойт. Анткени хадис кудсисте эмне деп айткан? Аллах Таала айтты деп эмне дейт? Тарактуху ва ширкаху деп айткан, мындай амал. Кимде-ким эгерде бир амал кылып туруп, ошол амалында мага бир нерсени ширк кошкон болсо, мен аны дагы, анын ширкин дагы таштап саламын деген. Аллах Таала андай ибадатты да кабыл болбойт. Качан кабыл болот? Качан шариатка ылайык болгон болсо. Шариатка ылайык дегенде бул ыхластуу жана сүннөткө ылайык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө ылайык. Бул 5-шарт болчу. 5-шарт бул шариатка ылайык болуш керек. Ошол кылган амалы. Анан 5-ден 6-шарт, 6-даража, 6-миллетибиз Аллахтын буйруктарына каратылган. Бул эмне? Бул ошол кылган амалыбызды жок кылып сала турган, аны ошол күйгүзүп сала турган, пайдасыз кылып сала турган амалдардан алыс болуу, амалдардан сак болуу. Булардын эң башкысы эмне? Эң башкы сооп иштерди жок кыла турган, адамдын ибадаттарын жок кылып, күлгө айлантып сала турган кайсыл иш? Бул ширк жана капырлык. Эгерде адам Аллахка капыр болгон болсо, кыямат күнү капырлык кыла турган болсо, же болбосо динди шылыңдай турган болсо, же динден болгон бир нерсени шылыңдаса, Аллахты шылыңдаса, Куранды шылыңдаса, пайгамбарларды шылыңдаса, сүннөттү шылыңдаса, бул да капырлык. Же болбосо ширк келтирсе, Аллахка ширк кошсо, өлүктөргө сыйынса, арбактарга сыйынса, жиндерге сыйынса, көз ачыктарга барса, кандай гана чоң ширк кылып жүргөн болсо эмне болот? Адамдын амалдары күйүп кетет, амалдары пайдасыз болот дагы, алган өмүр бою кылып жүргөн ибадаттарын баарысы күйүп кетет дагы, адам түбөлүк тозокко барып калат. Ошондуктан сөзсүз эмне кылыш керек? Бул өтө маанилүү ушул даражада. Эмне? Ибадаттарды жок кылып сала турган, ибадаттарды пайдасыз кылып сала турган амалдардан сак болуубуз зарыл. Эми андан сак боло, кантип сак боло алабыз? Аллахтын жардамы менен биринчиден Аллахтан сурайбыз, андан кийин өзүбүз себеп кылып, ошол нерсени үйрөнүү аркылуу. Анткени эмне деп айтылган? Арабтарда илгери айтылган: "Кейфа яттaqi man la yadri ma yattaqi". Эмнеден сактанышты билбеген адам кантип ошол нерседен сак боло алат деп айтышкан. Эгерде адам, мисалы, ибадаттарынын баарысын жок кылып сала турган иштери бар, түбөлүк сени тозокко алып барып кала турган ушундай амалдар бар дей турган болсо, ал нерсени билбеген адам, ал нерсе тууралуу илим албаган адам кантип андан сак боло алат? Ошондуктан эмне кылыш керек? Бул нерселерди үйрөнүш керек. Таухидти үйрөнүш керек. Аллахтын жалгыздыгын, ла илаха иллаллах,
ошону үйрөнө турган илим бул тавхид илими. Аллах Таала тууралуу болгон илим. Аллах Тааланын жалгыздыгы тууралуу болгон илим. Ушуну адам үйрөнүп, өзү жакшы үйрөнүп, жакындарына жеткизип, туугандарына, үй бүлөсүнө, баардык адамдарга дагы ушуну жеткиргенге аракет кылыш керек. Жана аны өзүнө амал негизинде ошону иш жүзүнө ашырганга аракет кылыш керек. Ошондо гана бул ошол сак болуп алат, амалдарды жок кыла турган ушул эң чоң баледен адам сак болуп алат. Жана алымдар бул нерсени, ушул ширкти торго салыштырган да, иншалла кийинки сабактарда да өтөбүз бул тууралуу. Адамдар бул ширкти торго салыштырышкан. Торго. Адам бул ширкке түшкөн болсо, бул тор сыяктуу адамды тартып кетет. Ошондуктан өтө бул кооптуу нерсе. Ошондуктан буну кантип сак болуп алат экенбиз? Аллахтын жардамы менен, андан кийин бул нерсе тууралуу илим алуу менен гана. Мисалы мындай мисал келтирип жүрөбүз да сабактарыбызда. Бир адам машина айдап чыккан болсо, жол эрежелерин билбесе, ошол машина айдап жүргөндө көчөгө чыкканда бир дагы жол эрежени бузбай эле түз айдап жүрө алабы? Жок, эң биринчи көчөдө эле эмне? Эң биринчи бурулушта эле жол эрежесин бузат туурабы? Ошондой эле бул жакта дагы. Бул жашоодо адам жүргөн болсо, ошол эң чоң ибрат исламын, адамдын динин бузуп сала турган нерсени билбесе адам, ошол тууралуу билбесе, ал тууралуу илим албаса, ошол ишти аткарбай эле өтүп кетиш мүмкүнбү? Жок, сөзсүз шайтан ошого түртөт. Анткени шайтандын эң башкы максаты адамды тозокко алып баруу. Ал эми тозокко эң биринчи алып бара турган нерсе бул ширк. Эң биринчи түзмө-түз алып бара турган нерсе бул ширк. Ошондуктан шайтан аракет кылбайт, кечке жүрбөйт тиги чарчап, башка күнөөлөрдү кылдырып, зына кылдыртып, арак ичтиртип, анын баарын кылбайт. Эмне кылат? Бир ширкке чүрүктөт эле болду. Өз максатына жеткен болот. Ошондуктан шайтан эмне кылат? Эң биринчи адамды ошол ширкке түрткөнгө аракет кылат. Ошондуктан бул тууралуу эмне? Ар дайым кайра өзүбүз дагы эскертип, жакындарга да эскертип турушубуз керек. Кайра бул тууралуу илим алып турушубуз керек. Анан бул 6-чы даража. Эми 7-чи даража, акыркы даража ушул нерселерде, ушул ибадаттарда Аллахтын буйругун аткарууда бекем болуу, туруктуу болуу. Кайсыл убакытка чейин деген элек? Кайсыл убакытка чейин адам бекем туруктуу болуш керек? Ушул ибадаттары менен бул дүйнөдөн кайткычакты. Анткени Аллах Таала айткан: "Ва'буд роббака хатта я'тиякал яқин". Аллах өзүнүн Роббиңе, Аллахка ибадат кылгының качан сага якын келгечекте деген. Эми якын дегенде бул жакта алымдар эмне деп айткан? Толук ишеним, толук якын бул эмне? Бул өлүм. Качан баардык нерсе анык болуп калганда, баардык нерсе көрүнүп, ошол убакытка чейин, өлүмдүн аягына чейин Роббиңе ибадат кыл деп Аллах Таала буйрук кылган. Ушул өлүмдүн аягына чейин адам туруктуу болуусу зарыл. Анткени адамдын өмүрү аягы кандай болбосо, ошол бул жашоосунун натыйжасы болгон болот. Кандай абалда бул дүйнөдөн кайткан болсо. Эми бул 7 даража дедик, Аллахтын буйруктарына табак болгон 7 даража. Эмне дедик? Бир сыйра айтып кетели. Биринчи, ал тууралуу илим алуу. Илим. Экинчи, ал нерсени жакшы көрүү. Үчүнчү, ошол нерсени аткарууга чечкиндүү болуу. Жүрөктөн бекем ниет кылуу, чечкиндүү болуу. Төртүнчү, ал ишти аткаруу, амал кылуу. Бешинчи, шариатка ылайык болуу, ыхластуу жана сүннөткө ылайык болуу. Ошо 5-чи даража. 6-чы даража, аны буза турган, жок кыла турган иштерден сак болуу. Жана 7-чи даража, бул иштерде, ибадаттарда туруктуу болуу, бекем болуу. Колдон келсе жаттап алсаңар жакшы да. Бирөөгө жеткире турганда өзүңөр да жакшы түшүнүш үчүн жаттап алсаңар жакшы да. Өтө жеңил. Анан башкаларга эгер жеткире турганда, башкаларга да пайда болуш үчүн, өзүңөр да сооп табыш үчүн башкаларга жеткирем десеңер дагы, ушинтип жаттап алсаңар жакшы. Жаттап алып башкаларга жеткирсеңер, мунун артында да иншалла чоң бирөө бир пайда ала турган болсо, иншалла силерге да чоң сооп болот да. Анан колдон келишинче иншалла мындай кылсаңар болот. Кийинки сабактарыбызда эгерде ким жаттаган болсо, айтып берсеңер болот. Иншалла бул жакта угабыз. Ушинтип биринчи, экинчи, үчүнчү деп ушинтип айтып берсеңер да болот. Иншалла бул жакта кыскача экзамен катары болот да. Жана мисал катары дагы айтып кеткен болчу. Мисал менен айтып кетели бул жакта кандай? Мисалы намаз тууралуу. Адам мына билет, Аллах Таала ага намазды буйрук кылган. Бизге Аллах Таала намаз окууну буйрук кылган. Адам эмне кылыш керек? Ошол намазды биринчи аны үйрөнүш керек. Ал тууралуу илим алыш керек. Намаз тууралуу илим алат, үйрөнөт. Чынында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окугандай кылып үйрөнөт, илим алат. Илим алгандан соң ошол нерсени жакшы көрөт. Себептерин айткан болчубуз, кандай буга алып келе турган иштери, мунун чында пайда бар экенин билет дагы. Ошол нерсе тууралуу эмне кылат? Ал нерсени жакшы көрөт. Андан кийин ал нерсени аткарганга чечкиндүү болот. Жана төртүнчү, аны аткарат. Дагы. Андан кийин 5-чи, ал ошол намазына көңүл бурат. Шариатка ылайык келип атабы? Ыхластуу болуп атабы? Сүннөткө ылайыкпы деп ошого көңүл бурат. Кени бул шариатка ылайык болбой калса, намаз кабыл болбой калат. Ошондой эле 6-чы, намазды жок кыла турган, пайдасыз кылып сала турган, күлгө айлантып сала турган иштерден, амалдардан алыс болот. Мисалы ширк, же эл көрсүн деп кылуу, же эл уксун деп кылуу, ушундай нерселерден алыс болот. Же Аллахтан башка бирөөлөргө сыйынуу, ушулардан алыс болот да. Жана акыркы намазда бекем болуу.
7 даража намаздан бекем болуу. Эми жеңил кантип жаттап алса болот? Бул кээ бир адамдарга оор болуп калышы мүмкүн, мындай кылсаңар болот да. Мына амалды аткаруу бул 4 даража болуп турат, 4 даража. Мындай сурета амалга чейин 3 даража бар, амалдан кийин 3 даража бар. Ошондо 7 даража болот. Амалга чейин илим, сүйүү, чечкиндүүлүк, андан кийин 4 амал турабы? Бул амалга чейин 3 даража, андан кийин амалдан кийин дагы бер жакка кайра 3 даража. Шариатка ылайык болуу, аны буза турган иштерден сак болуу жана туруктуу болуу. Ушинтип жаттап алсаңар, бул дагы жеңил болот да иншалла. Эми буга чейин биз сабактарда дагы айттык, ар бир даражанда терең сабактарда бул тууралуу сөз кылган болчубуз. Жана өзүңөр байкасаңар керек, бул ар бир даража тууралуу сөз кылып атканда, ар бир даража бул китептин автору бул өзүнөн эле алып жазган жок бул нерселер. Бул нерселер кайдан алынган экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн алынган. Бул Куран сүннөттөн алынган нерселер. Жана ошол үчүн дагы бул ар бир нерсе дагы, ар бир даражасы дагы биринчиден Аллахтан болгон неамат деп айттык. Ар бир даражага бул адам өзү жете албайт. Өзү жакшы болгондугу себептүү, же кандай бир акылы күчтүү болгондугу себептүү анда жете албайт. Бул гана бир гана Аллахтан болгон чоң белек болот. Бир гана Аллах Тааладан сураш керек, жана бир гана Аллахтан деп билишибиз керек бул нерсе. Аллахтан болгон бир гана чоң бизге болгон белек. Биз бул нерсеге татыктуу эмеспиз, бир гана Аллах Таала өзү эле берип койду деген ишеним менен. Демек Аллахтан бул чоң неамат, чоң белек болгондон кийин эмне кылышыбыз керек? Муну Аллахтан сурашыбыз керек. Мына ошол себептүү дагы сабактарда өтүп аткан болчубуз, ар бир даражасында дуалар келип турган. Ар бир даражасында дуалар келип турган. Ошол сабактарда мисалы ар бир даражасы үчүн дуалар бар да. Ошол дуаларды колдон келишинче биз өзүбүз жаттап, жана ошону ар дайым айтып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошондо иншалла Аллахтын жардамы менен ушул даражаларда, Аллахтын буйруктарында биз бекем болуп, туруктуу болуубузга иншалла чоң жардам болот да. Аллах Таала өзү бизге тавфик берген болсун. Эми бул алган илимибиз тууралуу, ушул китеп тууралуу үйрөнгөнүбүздү Аллах Таала бизге пайдалуу кылган болсун. Мунун негизинде бизди амал кылып жүргөнгө Аллах Таала өзү тавфик берген болсун, өзү колдоп жүргөн болсун. Эми биз ошо сабактарда айтып кеткен элек, ушул дуаларды айтып жатканда, ушул дуалардын көбүнчөсү бир улуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте келген бир дуа бар. Шаддад ибн Аус аттуу сахабадан дуасы бар. Ошол хадистен алынган дуалар. Эми мына ошол сабакта айткан элек, мурда акыркы сабагыбызда ошол тууралуу, ошол хадис тууралуу кыскача сөз кылабыз деп. Бул дуа ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу дуаларынан болуп эсептелет. Эми бул дуа тууралуу айтаардан мурда биринчи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген, биздин ошо Аллахтын элчисинен келген дуалар тууралуу айтсак, эмнеге биз сабактарда ошого көңүл буруп аттык? Мына бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ушинтип Аллахка кайрылып жүргөн деп. Эмнеге Пайгамбар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан дуаларга ушуларды үйрөнүп жаттык? Эмнеге? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуаларында чоң пайда бар. Чоң пайда бар. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуалары ар кандай каталыктардан, биз сөздө болгон бир дуаларда болгон каталыктардан же чектен ашуулардан бул ошо сак болот, сакталган да. Каталардан сак. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуалары бул жалпы дуалар. Адамдар ошо айтып коет, жавами ал калим деп айтып коет. Жалпы баардык нерсени камтый турган дуалар. Мисалы адам бир жакшылыкты сурай турган болсо, өзүнө ар бир нерсесин атап жүрө бербей, мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуаларын айта турган болсо, бул өзү кыска дагы жана баардык нерсени камтыйт. Эгерде адам өзүнө баардык жакшылыкты каалай турган болсо, ар бир жакшылык Аллахтан өзү тилеген нерсенин баарын бирден бирин атап жүрбөй эле, ушул дуада келген нерселерди айта турган болсо, ошонун баарысы камтылган болот да. Ошол менен бирге каталыктардан дагы сак болот. Жана ошол менен бирге бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчигендиктин дагы адам сообун алат. Анткени биз бул сабактар айткан болсо сене деп, эгерде адам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчи турган болсо, бул Аллахтын сүйүүсүнө жетет. Аллахтын сүйүүсүнө жетет да. Эми бул дуа кандай? Бул дуа айттык, ошо Шаддад ибн Аус аттуу улуу сахабадан келет. Шаддад ибн Аус деген сахабадан. Бул дуа өзү чынында бул дүйнөнүн баардык жакшылыгын камтый турган дуа. Бул дүйнөнүн жана акыреттин. Жана жакшы жана бактылуулуктун негиздерин, бул дүйнөдөгү жана акыреттеги бактылуулуктун негиздерин камтыйт. Эң маанилүү, эң башкы дуалардан. Буга чейин айткандай эле, баардык нерсени камтый турган дуалардан болуп эсептелет. Эми бул хадис өзү кайдан келет? Бул Ат-Табарани деген алымдын Мужам аль-Кабир аттуу китебинде келет. Мунун иснады тастыкталган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан тастыкталып келген, сахих болуп келген дуа. Ошо Шаддад ибн Аус аттуу сахаба бул хадисте айтат: "Кала ли Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам." Мага Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. "Я Шаддад ибн Аус, о Шаддад ибн Аус, Шаддад Аустун баласы" деп ушу мага кайрылып айтты дейт. "Изактаназан насу аз-захаба вал-фиддати факниз хаулаил калимат." Эгерде адамдар алтын менен күмүштү чогултуп, ошону жыйнап, ошол нерсеге умтулуп атканын көргөн болсоң, сен ушул сөздөргө умтулуп башта деген. Эгерде адамдар байлыкка умтулуп,
Башка риваятта келген дирхам менен динарларга умтулуп баштаганын көргөн болсоң, алтын менен күмүшкө умтулуп, байлыкка умтулуп атканын көргөн болсоң, сен мына ушул сөздөрдү чогултканга, алар алтындарды чогултуп жатса, сен ушул сөздү чогултканга, ушул нерсеге умтул деген деп пайгамбар буйрук кылган. Эми кайсы сөздөр? Мына ушул дуа. Алтын менен күмүштөн да баалуу деп пайгамбар баалаган да бул нерсени. Эмне деген дуа экен? Мына мынтип айтылат. Аллахума инни ас'алука ас-сабата фил амр. О Аллах Таала, мен сенден амалдарда болгон туруктуулукту сураймын. Биз айткан болчубуз, эмне 7 даражабыздын акыркысы туруктуулук болчу, өлүмүнүн аягына чейин ибадаттарда, динде беркен болуу, туруктуу болуу. Айтат, эмне дейт? Аллах Таала, мен сенден амалдарда, иштерде туруктуу болууга, бекем болууну сураймын дейт. Вал азимата аля рушд. Жана туура жолдо болууга чечкиндүүлүктү сураймын. Чечкиндүүлүк бул дагы экинчи даража деп айткан болчубуз. Бул да 7 даражанын экинчиси. Мына көрдүңөрбү, бардык нерсе бул хадистен алынган. Китептин автору өзүнөн алып жазган эмес. Мына эмнеден сурап жатат экен? Аллахтан ошо ибадаттарга болгон, ошо туура жолдо болууга болгон чечкиндүүлүктү. Адамдын жүрөгүндө чечкиндүүлүк пайда болгон болсо, мына анан кийин гана ибадаттарды аткаралат деген болчубуз. Мына чечкиндүүлүктү сурайт. Андан кийин ва ас'алука мужибати рахматика ва азаима магфиратик. Жана сенден ушундай нерселерди сураймын. Ушундай бир нерселерди милдеттүү турда сенин ырайымыңа жана сенин кечиримиңе алып келе турган нерселерди. Ушундай мага бир себептерди бергиниң. Ошолор милдеттүү түрдө сенин ырайымыңа жана сенин кечиримиңе алып келе турган нерселерди сураймын дейт. Анан эмне дейт? Ва ас'алука шукра нематик ва хусна ибадатик. Жана сенден сураймын нематтарга, сенден болгон нематтарга шүгүр келтирүүнү. Мен ошо сенин нематтарыңа шүгүр келтирип жүрүүмдү, мага ушундай нерсеге мага колдоп жүрүүңө, сенден болгон нематтарга мен шүгүр кылып жүрүүмдү. Бул да Аллахтан болгон немат. Аллахтын нематтарына шүгүр келтирүүнү бизге, ошол нерсени Аллах Таала бизге берген болсо, ошол өзү эле немат. Ошол өзү эле немат, ага да шүгүр келтириш керек да. Ушул нерсени да Аллахтан сурап жатабыз. Анткени Аллахтын там болгон шүгүрлөр, нерселерге, нематтарга шүгүр келтирген болсок, Аллах Таала ал нерсени бизге көбөйтүп берет. Ла ин шакартум ла азиданнакум деп Аллах Таала Кур'анда айткан. Эгерде шүгүр келтирсеңер, мен силерге көбөйтүп беремин деген. Аллахтын нематтары кандай көп да. Аллахтын нематтарын санасак чексиз. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ин та'уду ни'маталлахи ла тухсуха." Аллахтын нематтарын эсептесеңер, санасаңар, ченеп бүтпөйсүңөр, аларды эсептеп бүтпөйсүңөр деген. Жана бардык нематтар бир гана Аллах Тааладан. Бир гана Аллах Тааладан. Адам болгон кандай гана жакшылыктар болсун, мунун баары тең Аллах Тааладан да. Жана ошол нерсенин баарысына биз эмне? Шүгүр келтириш керек. Жана ошол шүгүр келтирүү бул өзү Аллахтан немат болот. Ошондон бул нерсени мына бул жакта пайгамбар сурап жатат. Не дейт? Мен сенден сураймын, сенин нематтарыңа шүгүр келтирүүнү. Ва хусна ибадатик дейт. Жана жакшы сага ибадат кылууну. Жакшы ибадат кылууну. Мына бул жакшы ибадат кылуу дегенде, мына бул 5-чи даража. Эмне деген болчу? Мына шариатка лайык келген ибадат. Шариатка лайык келген ибадат, мына бул жакшы ибадат кылуу. Аллахка жакшы ибадат кылуу дегенде ыхластуу жана сүннөткө лайык. Бул дагы жана биздин 7 даражанын 5-чиси тууралуу сөз болуп жатат. Аллах Таалага жакшы, мына мен сага эң жакшы, көркөм түрдө, эң жакшы түрдө ибадат кылууну сенден сураймын деп тур. Аллахка жакшы ибадат кылган болсок, демек биз бул жаралган максатыбызды аткарган болобуз. Аллах Таала бизди эмнеге жараткан? Өзүнө ибадат кылуу үчүн жараткан. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун дейт Аллах Таала. Жиндер менен инсандарды бир гана өзүмө ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Андан кийин эмне дейт? Ва ас'алука калбан салиман. Ошондо эле сенден таза, оорубаган, соо жүрөктү сураймын дейт. Соо жүрөктү сураймын дейт. Кандай сонун дуа да, кандай сонун дуа. Сенден оорубаган, ошол таза, соо жүрөктү сураймын дейт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Йаума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха би калбин салим" деп айткан Аллах Таала. Ошол күнү, кайсы күнү? Кыямат күнү, адамга ошо мал мүлк дагы, бала чака дагы эч бир пайдасын бербейт. Бир гана ким таза жүрөгү менен, соо жүрөгү менен келгенден башка дейт. Ким ошо соо жүрөгү менен келген болсо, ошол гана эмне болот? Ошол күнү зыян тартпай калат. Жана Аллах Таала өзүнүн улуу канчадан көп махлуктар менен Аш-Шамс сүрөсүндө касам ичкен соң айтат: "Кад афлаха ман заккаха" деп. Кандай мына ийгиликке жетти ким аны тазалаган болсо дейт. Ким аны тазалаган болсо, эмне тууралуу айтып жатат? Жүрөк тууралуу. Ар кандай оорулардан, ар кандай ушу жүрөктү буза турган нерселерди, мисалы, эл көрсүн деп кылуу ибадаттарды, элдер мактасын деп, элдер уксун деп кылуу. Бул дагы жүрөктүн оорулары. Же болбосо мусулмандарга болгон кандай бир жек көрүү, кандайдыр бир жүрөктө бир жашылган бир душмандык, ушундай нерселерден эмне?
Мунун баары тең жүрөктүн оору. Ушулардан алыс болуу. Же адам эмне өзүнүн ибадаттары менен суктануусу. Кандай мен жакшы кылып атам, кандай мен Аллах Таалага ибадат кылып жүрөм, мен кандай мен жакшымын деп. Бул дагы ибадаттарды буза турган нерсе. Бул дагы иманды жок кыла турган, алсыздата турган нерсе. Ушундай оорулардан сак болгон, таза болгон жүрөктү Пайгамбар саллаллаху алейхи ушул дуада бизге көрсөтүп жатат. Ушундай жүрөктү сураганың деп. Асалука калбан салиман деп, ал мен сенден таза жүрөктү сураймын деп. Жана ушул суроо дуадагы жанагы 6-даражадага келет. Биздин ошо 7 даражадан 6-даража эмне дедик? Амалдарды буза турган нерселер. Ал эми амалдарды буза турган нерсе бул эмне? Ошол рия, эл көрсүн деп кылуу. Амалдарды буза турат. Ошондой эле бул дуадагы кайсы 2-даражага да келет. Ошол ибадаттарды жакшы көрүү. Адамдын жүрөгү таза болсо, адамдын жүрөгүн ибадатка, Аллахтын буйругун аткарууга сүйүү пайда болгон болсо, демек бунун адамдын жүрөгү соо. Жүрөгүндө оору жок, жүрөгү таза. Бул кандай сонун дуа да. Не деп жатат? Мен сенден таза, соо жүрөктү, оорубаган жүрөктү сураймын деп. Валисанан садикан. Жана чынчыл тилди сураймын деп. Чынчыл тилди, чындыкты сүйлөй турганды. Ар жакта болгондо мен чындык, кайсыл жакта болсо мен чын сүйлөп жүрүшүмдү сенден сураймын дейт. Адам чындыкты сүйлөп жүрүшү, жакшы болуп жүрүшү, жүрөгү таза болгон, мунун баары тең адам өзү жакшы болгондуктан эмес. Бул эмне болот? Мунун баары тең Аллах Таалага ошо товфик берип, Аллах Тааланы колдоп, ошол нерсеге аны багыттап жүргөн үчүн болот. Аллахтан гана не ошол нерсенин баары Аллахтан немат болуп эсептелет. Ошондон Аллахтан сурашыбыз керек бул нерселерди. Жана чынчыл тил дейт. Канча деген адамдар азапталат. Канча деген адамдар зыян табат. Эмне үчүн? Бир гана тил үчүн. Жана хадисте келет, эртең менен дейт, баардык дене мүчөлөр тилге багынышат дейт. Жана ага айтышат: Аллахтан корк биз үчүн дейт, деп айтат. Аллахтан корк биз үчүн. Анткени баарыбыз тең, биздин баарыбыз ошо башка дене мүчөлөр айтат экен да. Сенин көз караңдабыз дейт. Сага багынабыз дейт да. Эгерде сен туура жолдо болсоң, тил жөнүндө айтып жатат. Биз тилге кайрылып айтышат да. Биз дагы туура жолдо болобуз дейт. Эгерде сен адашып кете турган болсоң, биз дагы адашабыз дейт. Ошондон тилди биз өтө буга көңүл бурушубуз керек. Биз эмне деп сүйлөп жатабыз? Ар бир айтып аткан сөз үчүн эмне биз жооп беребиз? Чынчыл тил дейт. Анан эмне дейт? Ва асалука мин хайри ма та'лам. Жана сенден сураймын. Сен билген баардык жакшылыкты сенден сураймын дейт. Аллах Таала билген. Аллах Таала билген баардык жакшылыкты сенден сураймын дейт. Ва аузу бека мин шарри ма та'лам. Жана сен билген баардык жамандыктан сенден коргоо тилеймин дейт. Коргоо сураймын. Сакташыңды сенден сураймын дейт. Карасаңар, ушул эки сүрөм баардык жакшылыкты камтыйт, жана баардык жамандыктан сактанууну камтыйт. Эмне деп жатат? Мен сенден сураймын. Сен билген баардык жакшылыкты беришиңди. Жана сен билген баардык жамандыктан сакташыңды мен сенден сени коргоо тилеп сураймын дейт. Бүгүн ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи жана бизге буга чейин айткандай, дуаларынын артыкчылыгы баардык нерсени камтый турган, кыска айтылган жана баардык жакшылыкты камтый турган сонун дуалар да. Пайгамбар саллаллаху сүннөтү кандай сонун нерсе да. Сүннөттү карманып жүрүү, сүннөт тууралуу илим алуу, ошол нерсени үйрөнүү кандай сонун нерсе. Жана мына акыркы, бул дуанын акыркы сөзү эмне деп жатат? Ва астагфирука лима та'лам. Жана сенден кечирим сураймын сен билген нерселерден. Иннака анта алламул гуюб. Анткени чындыгында сен кайыпты билүүчүсүң дейт. Кайыпты сен билүүчүсүң. Сен билген нерселерден кечирим сураймын дейт. Адамдын канча күнөөлөрү бар. Өзү билген күнөөлөрү бар. Адамдар айлана чөйрө билген күнөөлөрү бар. Айлана чөйрөсү билбеген күнөөлөрү бар. Анын баарысын ким билет? Аллах Таала билет. Аллах Тааладан эч жака жашынып кетпейбиз. Кандай гана күнөөлөрүбүздү эмнени гана кылбасак, баарын Аллах Таала билет. Жүрөгүбүздө эмне гана жашырылып жүрбөсүн, анын баары тең Аллах Таала билет. Эми булардан биз кайда кайтып барабыз? Аллахтан качып кимге барабыз? Эч кимге барабыз, бир гана кайра Аллах Таалага кайтабыз. Ошондо эмне деп айтылат бул жакта? Мен сенден кечирим сураймын, сен билген нерселерден, ошо күнөөлөрдөн. Аллах Таала кечиримдүү, Аллах Таала ырайымдуу. Аллахтын ырайымы өзүнүн каардыгынан, ачууланганынан алдын турат. Хадисте келген эмне дейт? Инна рахмати сабакат гадаби деп айтат. Менин ырайымым, менин мээримдүүлүгүм, менин ачуумдан каардуулугуман дагы алдын турат деп айткан. Бирок ошол менен эле бирге Аллах Тааланын каары ачуу. Аллах Тааланын азабы катуу. Ушуну да билип турушубуз керек да. Анткени Аллах Таала мээримдүү деп туруп эле берки жака ооп кетпей, берки жака адашып кетпей, демек Аллах Таала кечирет деп эле күнөөлөрдү кыла берген болбойт. Биз билишибиз керек эки нерсе. Мына үмүт кылуу
Аллах Тааланын мээримине, ырайымына үмүт кылабыз. Ошол менен экинчи нерсе коркуу. Биз Аллахтын азабынан коркобуз. Ушул эки нерсе бирге болуш керек. Аллахка ибадат кылыбызда, бул динди карманып жүрүбүздө ушул эки нерсе эки канат сымал. Коштун эгерде бир канаты жок болгон болсо, бир канаты сынган болсо уча алабы? Жок, эмне болот? Ошондон эмне эки канаты бирге болгондо гана ал учалат. Ошондой эле бул дагы динибизде ушул эки канат сымал болгон бул эки нерсе эмне? Коркуу, Аллахтын азабынан коркуу, Аллахтын каарынан коркуу. Ошол менен бирге эмне? Аллахтын мээримине үмүт кылуу, үмүттөнүү. Анткени кээ бир адамдар кандай болот? Күнөө кылат дагы, андан кийин Аллахтын ырайымынан үмүт үзөт. Үмүт үзүп берке жакка адашып кетет дагы, мына Аллах Таала мени кечирбейт дейт. Мен таза эмесмин, мен мечитке бара албайм, мен намаз окуй албайм деп айтып жүрүшөт. Угуп эле жүрөбүз го. Мен үчүн дуа кылып койчу, мен өзүм дуа кыла албайм дейт. Силер мечитке барып жүргөндөр силер тазасыңар го. Мен үчүн дуа кылып койгулачы дейт да. Эмне болот? Буларда Аллахтын мээриминен үмүт үзгөн болот. Адамдар эмне деп айтышат? Ибн Кайым айткан сөзү бар. Ошол адамдын Аллахтын мээриминен болгон үмүт үзүүсү ошол өзүнүн күнөөсүнө караганда болгон чоңураак күнөө деп айткан. Анткени бул капырлык. Аллахтын мээриминен үмүт үзүү бул капырлык. Аллах та Кур'анда айткан эмне деп атат? Аллахтын мээриминен бир гана капырлар үмүт үзөт деген. Бул үмүт болуш керек. Аллахтын мээриминен үмүт болот дагы. Ошол менен бирге кайра Аллахтын каарынан, Аллахтын азабынан коркушубуз керек. Жанагындай болуп кайра эмне дедик? Берке жакка түшүп кетпей, Аллах Таала кечирет деп туруп эле бар нерсени кылып жүрө бермейбиз да. Андай эмес. Аллахтан коркобуз. Булдан кийин Аллахтын буйруктарын аткарабыз, тыйган нерселерден сак болобуз. Коркуу менен. Ал эми адам күнөөгө түшүп калган болсо, Аллахтын мээриминен үмүт үзбөйбүз. Аллахтын ырайымынан үмүт үзбөйбүз. Аллах Таала кечирим дейбиз дагы, Аллах Таалага ошол замат тобо менен кайтып барабыз. Ушул жана туура жол болуп эсептелет. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу болуп эсептелет. Ислам дининин мына туура жолу ушул нерсе, ушул эки нерсе. Жана аягында эмне деп жатат? Чынында сен кайыпты билүүчүсүң дейт. Аллах Таала сен чынында кайыпты билүүчүсүң деп бул тууралуу Аллах Таалага тавассул деп коет, Аллах Таалага жакындап анан ушинтип берки дуалар менен айтылып жатат да. Эми бул айттык эмне деп? Бул сахих хадис, ошондой эле бул хадис дагы Насаи дагы келтирген, имам Насаида келген. Эми бул дуаны ошол дагы келтирген. Кээ бир бул хадистин риваяттарында айтылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дуаны өзүнүн намазында айтып жүрчү деп айтылат. Колдон келишинче биз жаттап алып туруп, намазда дегенде мына көп адамдар бул нерсени таштап салышкан да. Көп адамдар ушул сүннөттү мындай иш жүзүнө аткарышпайт. Кайсы сүннөт? Намаздын ичинде дуа кылуу. Эми намаздын ичинде кайсыл убакта дуа кылуу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыл убакта кылган? Саламга чейин. Саламдын алдында. Салам берердин алдында ошол жерде мына аттахият, салават жана башка нерселер айтып бүткөндөн кийин зикирлерди, Роббана атина башка дуаларды айтып бүткөндөн соң, ушул дуаны ошол убакытта мына айтууга эң ылайыктуу убакыт болот да. Жана сүннөт болот ошол жерде айтуу, саламдын алдында. Ошон колдон келишче жаттап алсак жакшы, жана жакындарга да үйрөтсөк, алар да айтып жүргөн болсо, иншалла бизге да сооп болот да. Аллах Таала баарыбызга тауфик берген болсун. Аллах Таала өзүнүн дининде, туура жолунда баарыбызды бекем кылган болсун. Жана ушул алган илимибизди, ушул үйрөнүп бүткөн китебибизди бизге пайдалуу кылган болсун. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.